Сколиоз эл арасында эң көп тараган оорулардын бири. Тилекке каршы бул илдетке кабылган балдар көбөйүп жаткандыгын көпчүлүгүн адамдар, адистер тынчсыздануу менен айтып келишет. Дал мына ушул сколиоз оорусун алдын алыш үчүн биз эмнелерге көңүл буруш керек? Дарылоо жолдору бүгүнкү чыгарылышыбызда айтылат. Саламатсыздарбы? Бул Ден соолук программасы Түз эфирде ЛТР каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрөрмандар, жогоруда маалым болгондой, бүгүн биз балдардын сколиоз оорусу жөнүндө сүйлөшөбүз. Дал ушул тема боюнча эгерде сизде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө программа учурунда бизге байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиябызга келген кадырлуу конокторду мен сиздерге тааныштырсам. Бактияр Абдыгапаров Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын сынык жарат бөлүмүнүн дарыгер-травматологу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Бактыбек Пратов, реабилитолог, кинезиотерапевт, дарыгер-травматолог, ортопед. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач эле айтсаңыздар, дал ушул сколиоз оорусу деген эмне? Ушундан баштасак, Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул сколиоз оорусу ушул бүткүл дүйнөлүк медицинада орчундуу маселелерди түзгөн оорулардан болуп эсептелинет. Сколиоз оорусу бул көбүнчө ушул жаш балдарда кезигет. Сколиоз оорусу деген өзү бул омуртка тутумунун бир жамбашка, оң же сол жакка карап кыйшайып кетүүсү айтылат сколиоз оорусу. Сколиоз оорусунун көбүнчө келип чыгыштарынын себептери болуп көбүнчө ушул туаса болуп, көпчүлүк балдар туаса болуп төрөлөт сколиоз оорусу менен. Кийин дагы сколиоз оорусунун дагы кийин бала төрөлүп, өсүп, жетилип жаткан мезгилдеги кыйшайып кетүүсү болот. Бул приобретенный деп коет. Ошол кийинки пайда болгон оору да бул дагы бир немеси түрү. Туаса оорулардын көбүнчө ушул сколиоз оору менен төрөлгөн балдар ушул көбүнчө бул эненин ичинде туура эмес жатып калышынын себебинен ушундай болуп төрөлүп калат. Дагы кийин көбүнчөсү ушул жана дагы башка көптөгөн дагы немелери бар, жанагындай себептери бар. Мисалга айта кететін болсок, кийинки башталган сколиоздор, мисалы үчүн сколиоз көбүнчө бул 4 жаштан 6 жашка чейин, андан кийин 6 жаштан 12 жашка чейин көп ушундай кезигет. Себеби ошол мезгилде балдардын ошол омуртка тутуму, ошол сөөк системасынын ушундай интенсивдүү деп коет, жанагындай тез өсө турган мезгил болот да. Ошол мезгилде ошол омуртканын кыйшайып кетүү ыктымалдуулугу көбүрөөк. Жана дагы бул сколиоз оорусунун келип чыгуусуна дагы көптөгөн дагы себептери бар. Мисалы үчүн айта турган болсок, ошол булчуң системасынын оорулары, жана ошол эле ошол сөөк системасынын өзүнүн оорулары, же болбосо нерв системасынын оорулары, жана дагы ошол баланын ошол рахит менен оорусу, ошол витаминдердин жетишпестиги, сөөктөрдүн жумшарып кетүүсү, жана дагы ошондой эле ар кандай ДЦП деп коет, балдардын детский церебральный паралич деп коет. Ошондун негизинде дагы ошондой сколиоз оорусу пайда келип чыгат. Андан дагы ошол омуртка тутумундагы ошол ар кандай залалдуу шишиктердин пайда болуусунан келип чыгышы мүмкүн. Жана дагы ошол эле омуртка тутумунун айланасындагы булчуңдардын ар кандай себептер менен ичкерип кетиши деп, атрофия деп коет. Өзүнүн функционалдык милдетин аткара албай калганда ошондой оорулар келип чыгат, сколиоз оорусу. Жана дагы неправильное питание деп коет, туура эмес тамактануудан дагы ошондой келип чыгат. Ошол витамин Д'нын, кальцийдин жетишсиздигинен сөөктөр жумшарып кетип, ошонун негизинде дагы кыйшайып кетүүсү. Жана дагы профессиональный спорт менен заниматься эткен, машыккан өспүрүмдөрдө дагы кезигиши мүмкүн. Жанагындай штанга көтөрүп, оор атлетика менен машыккан өспүрүмдөр дагы кездешиши мүмкүн. Жакшы, сиз ошол кинезиотерапевт, реабилитолог, дарыгер катары кандай жооп берет элеңиз? Бүгүнкү күндө, мисалы, маалымат булактарын карай турган болсок, ошол сколиозго кабылган балдар көбөйдү деген маалыматтар көп тарап жатат. Биринчиден, саламатсыздарбы? Азыркы кезде чындыгында жаш балдардын арасында омуртканын кыйшаюусу өтө көп кездешип калды. Ага өтө көп факторлор азыркы учурда таасир берип жатат бундай кыйшаюуну.
Эң негизгиси омуртканын иштөө функциясы. Мындай анатомия жана физиологиясына алып караганда, бала эми баса баштаган учурда омурткага уже 3-4 жашка чыкканда омурткага жүк келе баштайт. Ошонун негизинде эң алгачкы жанакы омуртканын сколиозун кездешүүчү учуру. Ошол убакта жаш балага кандайдыр бир патология, азыр кесиптешибиз айткандай эле патология, ички жана сырткы факторлордун негизинде ошол омуртка ийреүүлөрү башталат. Ошол факторлордун азыркы учурда жаш балдар көп убактыны телефон менен, аз кыймылдуулук менен эң негизги жанакы факторлордун алдыга чыкканы бул ошол аз кыймылдуулук болуп жатат. Андан сырткары башка ошол жанакы витаминдердин жетишпестиги, туура эмес тамактануу, жана булчуң системасынын бузулуусу жана төрөт учурундагы патологиялар. Ошол алдыга эң биринчи фактор болуп, азыркы учурда жаш балдардын өсүп келаткан баланын жана таяныч кыймыл системасы, бул омуртка, сөөктөрү, муундары өрчүгөн учурунда көп убактыны телефон менен отуруп өткөрүүсү, телевизор көп, спорт менен аз машыгуусу, ошол жанакы омуртканын дайыма жүктөлүү. Орусча айтканда осевая нагрузка көп кездешип атат. Негизинен жаш баланын омурткасы дайым кыймылда болуш керек. Омуртканын иштөө физиологиялык жактан эки функциясы бар. Бул осевая нагрузка и динамическая. Бул жүктөлүү жана кыймылдоо функциясы бар. Ошол жүктөлүү функциясы көп учурда ошол бир позада же болбосо мектепте эртеден кечке туура эмес бир жака кыйшайып отуруусунун негизинде ошол омуртка кыйшайып, ийрейип, ушундай патологияга алып келип жатат. Бул эле бир гана омуртка эле ийилбейт анын патологиядачы. Бул жерде жанакы таяныч кыймыл системасы омурткадан муундарга чейин, буттары, колдоруна чейин ушундай бир деформация, патологияларды алып келет. Ошол эле омуртканын ийреүүсүнүн негизинде жанагы майтапандуулук, тизесинин ийрейип кетүүсү, жанагы жамбаш сөөктөрүнүн кыйшаюусу, көкүрөктөрүнүн деформация болушу алып келет. Ошон үчүн ар бир негизинен сколиоздун эң чоң классификациясы боюнча рахитический, идиопатический, жанагы паралитический же болбосо ишалгический деп чоң бир өзүнчө бир классификациясы болот да. Ошонун өзүнүн кандайдыр бир сырткы, ички факторлоруна карап туруп өзүнчө болуп бөлүнөт да сколиоз. Эң негизгиси азыркы учурда кайра деле кайталап айтам, жаш балдардын көп убакыт бир позада кыйшайып отуруусу себеп болуп жатат. Жакшы, жогоруда айттыңыз да, негизинен кыймылда болбогондон улам ушундай сколиоздор пайда болот деп. Анан кээде мында төрөлгөндө эле ушундай майыптык менен төрөлүп калган да балдар бар экен да. Булардын бирден бир себебин сиздер кандайдыр бир оорулар менен же туура эмес тамактануу менен дагы айкалыштырасыздар. Дагы эмнени кошумчалайсыз? Жанакы бала эгерде омурткасы кыйшайып төрөлүүсү, бул жанакы врожденный патология позвоночника деп коет да. Алар бул эненин жанагы түйүлдүктүн башталышынан уже негизинен ошол омуртканын өрчүү процессинен эненин курсагында кандайдыр бир эне кандайдыр стресске кабылса, тамактануусу начар болсо, витаминдер жетишпестиги, көптөгөн факторлор ошол баланын бир эле омуртка эмес, ошол таяныч кыймыл системасы, өпкө жүрөгүнө таасир бере баштайт. Ошол негизинде жанакы эненин боюнда болгон түйүлдүктүн өрчүүсү бузула баштайт. Анан кийин азыркы ошол врожденный патологияларда баланын омуртка патологиясы ошол бир-эки омурткасы жабышып төрөлүп калышы мүмкүн. Же болбосо кандайдыр бир грыжа пайда болуп калышы мүмкүн, ошол грыжа бифида деп коет. Бул көп учурда мойнудан же болбосо бел бөлүгүнөн ошол омуртканын жакшы өрчүбөй калгандан
жанакы жүлүндүн өзүнчө бир чоң бир грыжага пайда болуп калат. Азыркы учурда өтө көп кездешет. Бул баланын кийинки мындай майып болуп калуусуна чоң бир коркунуч бар да. Жакшы. Түштүк региону боюнча сиздерге ушул сөөгүндө кандайдыр бир көйгөй боло турган болсо, сиздерге кайрылат, балдар. Мисалы, канча жаштан баштап сиздер ушул сколиоз деп диагноз коесуздар? Анан аларга көбүн эсе кайрылгандар эмне себептен бул илдетке кабылгандагы мындай сурамжылоо, анан кандайдыр бир анализдерин тапшыруу менен аныктайсыздар да? Ооба. Эми алла кетсек, бул сколиоз оорусу ушул бүт сөөк муун оорусуларынын арасынан 3-5% пайызды түзөт. Ушул бизге келген көпчүлүк балдарды көбүнчөсү бизге кеч алып келишет биринчиден. Себеби дегенде бул сколиоздун биринчи степендери болот, 4 степени болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү степени болот. Биринчи степенде бул анча деле билинбейт. Себеби дегенде баягы омуртка тутумунун кыйшайуусу 10 градуска чейин болот да. Анда мындай көрүп, баланы көрүп аныктай албайт да, эч ким делечи, аны ата-энеси аныктай албайт. Экинчи степенде болсо омуртка тутумунун кыйшайуусу 10 градустан 25 градуска чейин болот да. Мында ошо мындай баланы жуунтуруп жатканда, ата-энеси көбүнчө энеси жуунтурат баланы. Ошо жуунтуруп жатканда көпчүлүк мезгилде билинет. Анан дагы көпчүлүк мезгилде ушул жанагы окуп жаткан мезгилде балдар мектепте окуп жүргөндө же болбосо ушул жайындасы сууга чөмүлгөн ураганда ушул достору өзү айтып калышы мүмкүн. Сен омурткаң белиң кыйшык го деп, же болбосо ошол мектепте ага эжекелер айтып калышы мүмкүн. Же болбосо ошол чогуу спорт менен заниматься эткен, машыккан, ошо чогуу машыккан балдар айтып калышы мүмкүн да. Ошондо гана ата-энеси бизге алып келишет да. Кеч алып келген себеби ушундан. Андан дагы ошол бизге алып келгенден кийин биз аны биринчиден ошол көрөбүз, баланы чечиндирип, толук чечиндирип көрөбүз. Көргөндө ошол эгерде биринчи степень болгон болсо, аны аныкташ үчүн мындай көпчүлүк убакта ушул рентген жасоо менен гана аныктаганга туура келип калат да. Себеби биринчи степенде анча деле билине бербейт да сколиоз оорусу. Экинчи степенде уже жөн эле мындай көз менен караганда уже билинип калат. Кандай кыйшык болуп өсүп аткандычы. Ошол бизге келгенде ошо түшүндүрүп айтабыз. Аны келгенде эле ушул бардык дарылоосун назначение неме кылып, бардык рентгендерин кылып, керектүү немелерди жүргүзүп, изилдөөлөрдү жүргүзүп, рентгендерин керек болсо ушу өтүшүп кеткен стадияларында болсо ушу томографиялык изилдөөлөрдү өткөзөбүз. Компьютер томографияларды кээ бирде ушул рентген менен эле чектелебиз. Себеби дегенде ушул рентгенде уже көрүнүп калат да, ушул канчалык деңгээлде кыйшык болгондо. Андан кийин ушул лечениясын, дарылоосун баштап, ар кандай ушул физкультураларды, лечебный физкультураларды, сууга сүзүүлөрдү дайындайбыз орунду келген балдарга. Жакшы. Кошумчалайсызбы? Негизинен жаш балдарды өсүп, ошол мектеп шартынан, ошол детсад учурунан, бала бакча убагынан жана мектеп убагынан дайыма ортопедтин көзөмөлүнөн өтүп туруп зарыл да. Ошол таяныч кыймыл системасы омуртка муундардын патологиясын өз убагында билип калуу. Бул жанагы профилактикалык десек. Негизинен бала төрөлгөндө төрөт бөлүмүндө ортопед көзөмөл көргүзөт. Андан кийин 6 айда, андан кийин 1 жашта, 2 жашта, 3 жашта, 4 жашта жылына карап туруу зарыл. Мектеп учурунда ошол азыркы кесиптешим айтканда биздин дарыгерлерге кайрылуусу жаш балдардан өтө бир мындай кечиктирилген 4-3 даражада жанагы операция боло турган даражасына келип туруп кайрылган. Аны алгачкы этаптарында, 1-2 этаптарында кайрылып калса, дарылоосу дагы бир аз жеңил болот. Себеп дегенде ошол ата-энеси, мугалимдери, ошол эле машыктыруучулары, ошол баланы тулку боюна көз салган эместиги ушундайга алып келет. Мен айтат элем, ушундай адис катары ошол мектеп учурунда массалык түрдө ортопедтерден өткөрүү зарыл. Жылына 1 жолу. Ушундай патологияларды, бир эле омуртка эмес, башка патологиялардагы алдын алуу болуп. Анан кийин бардык ошол жерде баарын эле массалык түрдө
рентген кылып томография кылуунун кереги жок, кажети жок. Биринчи, экинчи этаптарында деле көз жүгүртүп адистер ошол жанагы омуртканын ийилүүсүнү байкап калсак болот да. Ошол эле май тапан, ошол эле тизенин бузулушу, жамбаштын кыйшаюусу, омуртканын кыйшаюусунун баарыны өз убагында. А бизде көпчүлүк учурда өтө кымбат баалуу, бул деле дарылоосу өтө кымбат. Операциясы ана өтө кымбаттаган материалдык чыгым келтирип атат. А эгерде массалык түрдө алып карасак, жөнөкөй эле ошол көнүгүүлөрдүн жардамы менен, ошол эле физлечениялардын жардамы менен гана муну алдын алып калсак болот. Массалык түрдө мен айтайт элем, мектеп учурунда, ошол эле бала бакча учурунда кездерде ушуну байкап калуу зарыл. Ортопедтерди бүт ушундай программаларды киргизүү керек, мектептерди кыдырып, ушундай патологияларды алдын алуу үчүн. Андан кийин көп учурда ата-энеси карап турган чакта деле жанакы баланы 1 ай, 2 ай бою эң негизинен кыздар 9 жаштан, балдар 12 жаштан акселеризация, бою тез өсө баштайт. Жылына 6, 7, 10 сантиметрге чейин өсүп кеткен учурлар болот. Ошол убакта биринчи даражадагы сколиоз, омуртка кыйшаюусу 1 ай, 2 айдын ичинде ошол 3-чү, 4-чү даражага өтүшүп кеткен учурлар бар. Ошон үчүн атайын адистердин көзөмөлүндө туруу зарыл мындай. Жакшы, жогоруда айттыңыз да, негизинен 6 айдан баштап көрсөтүш керек деп. Бирок 6 айда наристе, мисалы, тулку боюн каттуу кармай албайт да, мойнун каттуу кармай албайт дегендей, алардын омуртка тутумдары деле мисалы жумшак болсо керек, ушуну балким бул муляждан түшүндүрүп берсеңиз деле. Негизинен ошол сиз айткандай 6 ай, 7 ай, 1 ай бала бөбөк кезинде бул омуртка түп-түз эле болот. Мындай көргөнүңүздөй, капталдан караганыбызда бул жерде бул чоң адамдын омурткасы. А жаш балдарда бул түз боло баштайт. Түп-түз болот. Анан кийин туруп, жөрмөлөй баштайт, отура баштайт, баса баштайт 1 жашка келип. Ошондо мынандай өзүнүн физиологиялык ийилүүлөр пайда боло баштайт. Бул дегени жанагы адамдын 2 буттап баскандыгы үчүн. Жанагы омуртканын амортизациялык функциясы жогорулатуу үчүн, омуртканын ортосундагы дисктерге жүктүн азайтуу үчүн ушундай физиологиялык ийреүүлөр пайда болот. Бул ийреүү нормада болуу керек. Ал эми бул сколиоз дегенде, мына алдынан же болбосо артынан караган учурда, мына түп-түз болуп турган омуртка, сколиоз учурунда бул капталына моундай болуп кыйшая баштайт. Ошону бел омурткасынан болушу мүмкүн, көкүрөк омурткасынан, мойын омурткасынан болушу мүмкүн. Ошол эле омуртканын ийреүүсүнүн негизинде ошол жамбаш сөөктөрү бир буту кыска болуп, бир желкеси өйдө төмөн болуп, ошондой ийреүүлөр пайда болот. Ошого жаш балдарды 6 айдын учурунда эмне деге кантип билип калсак болот деп. Чындыгында 6 ай, 7 айлык балдарда билүү кыйын, а бирок жанакы врожденный патологияларды алдын алып билип калуу болот. Жакшы, жогоруда айттыңыз да, негизинен мына сколиоздун алдын алыш үчүн бул адам кыймылда болуш керек. Анан туура отуруш керек деп айттыңыздар. Уюлдук телефондо же болбосо бир кыймылдабай бир нерсени ушундай жасаган учурда дагы ушундай омурткалар кыйшайып кетиши мүмкүн. Анан айрым бир адистер айтышат, бул омуртка оңой менен кыймылдабайт дейт. Кайсы бир өзүнүн көнүгүүлөрүн жасаганда ошондо кыймылга келет деп айтат да. А биз мисалы тулку бою ушинтип басып, же болбосо чуркап, же бийлеген учурубузда омуртка кыймылдайбы өзүнүн угунда же кыймылдабайбы, ушуну да түшүндүрүп. Жана айтпадымбы, динамическая осевая нагрузка. Омуртка жүктөлүү жана кыймылдоо функциясы бар. Бунун андан көптөгөн функциясы бар негизиненчи. Эмне үчүн омуртка жана омуртканын негизинен бул жанакы губчатой деп коет да, өзүнчө пористой неден структурадан турган омуртка. Бунун өзүнүн кан тамыры болбойт. Омуртканын азыр анатомия физиология жагын түшүндүрө кетсем кыскача, омуртканын өзүнүн кан тамыры жок болгондугу үчүн алар булчуң жана тарамыштарга көз каранды. Азык зат булчуңдар аркылуу келет. Кан тамырлар булчуңдарды аралап өткөндүгү үчүн
булчуңга көз каранды. Эгер бир калыпта отурган болсо, омуртка жүктөлүү процесси көбөйөт дагы. Жанакы булчуң омуртканын айланасындагы паравертебральный деп коет. Омуртканын айланасындагы эки кабат булчуңду кыймылдоо функциясы азаят. Бул дегени булчуңдун насос функциясыны азаят дагы, омурткага түздөн түз кандын келүүсү азая баштайт. Ошонун негизинде жанакы омурткалар жумшара баштайт. Омуртка ортосундагы дисктер кургай баштайт. Анан жанакы бала 10 жашта башталып отурган бала 40 жашка барып грыжа пайда болот. Ошол эле остеохондроз пайда боло баштайт. Анан ата-энелер бул кайдан келип калды дейт. Бул дегени ошол жаштыктан келүүчү. Ошол эле остеохондроз, грыжа, протрузия, спондилоз, спондилолистез деген көптөгөн аттары көп азыр. Омуртка патологиялары ошол жаштыктан калыптанып келет да. Омурткага түздөн түз кан айлануу начар, омуртканын түздөн түз функциясы кыймылдоо. Жаныбар менен адамдын айырмасы да ошол. Адамда эки буттап тургандыгы үчүн омуртка жүктөлүү көбүрөөк болот. А эгерде ошол эле жаныбарларда, ит мышыктарда, аларда омуртка горизонтально тургандыгы үчүн омурткага жүктөлүү процесс аз. Дайыма алар кыймылда болгондугу үчүн негизинен жаныбарларда ошол грыжа оорусу дагы аз. Ошондой эле сколиоз оорусу дагы кездешпейт жаныбарларда. А адам көп учурда ошол омуртка жүктөлүү процесси көбөйгөндүгү үчүн ушундай сколиоз. Эми сколиоздун түрлөрү көп. Кифоз, кифосколиоз. Анан эки түрү бар. Жаш балдарда ушуну өзүнчө адистер мындай бөлүп кароо керек. Сколиоз жана тулку бойдун бузулуусу бул эки башка. Жанакы омуртка түп-түз эле, бирок көбүнчөсү кыздарда, осанка деп койсок, тулку бойдун көбүнчө кыздар бойго жете баштаганда жанакы өзүнүн жана депрессияга кирген, стресске кирген, көп дайыма жанагындай аз окуган, дайыма урушкан балдарда эмне боло баштайт? Жана коркуу сезими пайда болот дагы, өзүнчө бир мындай позасы ошол омуртка тулку бойго дагы таасир эре баштайт. Бүкүрөй баштайт, башын ийи баштайт. Ошол негизинде жанагы омуртканын дагы бузулуусуна алып келет. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар. Кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы. Мен көп жылдан бери ошо сколиоз менен ооруйм да. Жашыңыз канчада? Жашым 45-те. Анан негизи мен больницага жатып, мануальный терапия алгандан кийин оң колум жакшы иштебей калды да анан. Эми дарылансам болобу, кандай болсо болот ушун? Рахмат. Жашы 45 жашта экен. 40 жаштан өттүр. Эми жаш балдардын жана чоңдордун омуртка сколиозу бул башка бөлөк. Эгерде жаштыгынан баштап ушул омуртка кыйшаюусу болгон болсо, ал деле бир өзүнчө бир түрүнө кирип кетет да. Азыр бул эже айтыш боюнча мануальный терапия кылдым дейт. Чындыгын айтканда, адис катары өзүмдүн оюм айтсам, омуртка ийрөөсүндө дарылоо процесси бул өтө татаал. Ооба. Омурткага бул жерде ар бир омуртканын өзүнүн муундары, булчуң тарамыштары, көптөгөн бул структурасы бар да. Аны ургулап, чапкылап, массаж кылып дарылоо бул омурткага түздөн түз зыян келет. Азыркы учурда адис катары айтып кетсем, эч кандай жогорку билими жок адамдар ушундай бир массаж, туура эмес массаждар жасап, омурткага балка менен урган учурлар болуп атат. Ошолор жанагындай азыркы айткан эженин колу иштебей калды деп атат. Бул деле ошол омуртканын кандайдыр бир нервине залакасы тийгендиги. Ошон үчүн дарыласа кандай түрүнө карап туруп, адистин көзөмөлүнөн өтүп, туура диагнозду коюп, дарыласа айыгат. Жакшы, Бактияр мырза, айтсаңыз, мына балдар ооруп, көбүнесе кеч кайрылат дедиңиз да. Биринчи суроом, эмне үчүн кеч кайрылат? Бул баланын ден соолугуна кайдыгер мамиле жасагандыкпы же байкабай калгандыкпы? Анан экинчи суроом, медициналык мекемеде бүгүнкү күндө сколиозду кандай дарылайт? Бизге ушул жаш балдардын кеч келип кайрылуусунун биринчиден себеби ушул ата-энесинин кеч байкагандыгы болуп саналат.
Себеби дегенде ошол жана мен айтып кеттим жогоруда, ошол сколиоз оорусу көбүнчө ошол 4 жаштан 6 жашка чейин. Андан кийин 6 жаш, 8 жаштан 12 жашка чейин болуп, эки этапка бөлүнөт. Ошол маалдарда сөөк интенсивдүү өсүп, тез өсүп өндөн байланыштуу ошол омуртка кыйшайысы келип чыгат да, туура эмес нерселерди кылгандыгы үчүн. Аны эми кеч келгенин себеби көбүнчө ошол ата энеси байкабай калат. Байкабагандыктан, кеч байкагандыктан ошол бизге кеч келип кайрылышат. Кеч келип кайрылган дагы бир себеби ошол балдардын ошол жана кесиптеш айтып кеткендей, ушул мектепте отурганда туура эмес отуруусунан ушул келип чыккандыгына байланыштуу, же болбосо ошо ата энеси көп көзөмөлгө албай, көпчүлүк ата энемиз ушул балдарын чоңоюп калганда ушул жанагы чечиндирип карап көрбөйт да, мындай деги эле көпчүлүк ата эне кызыгып көрбөйт да ушул нерсегечи. Кээде гана ошо чечиндирип жуундуруп атканда, же болбосо кокусунан ошол көл жегине барып калганда гана байкап калбаса, башка маалда көпчүлүгү жанагындай маани беришпейт да. Жана бизге келгенден кийин бизде дарылоосу ушул негизги себеби ушул консервативдүү, бизде оперативдүү лечение деген жок. Бизде азыр бизде консервативдүү лечение кылынат. Бул негизинен ошол ар кандай физкультураларды, өзүнүн физкультуралары болот, массаждары болот, физлечениясы болот. Жана дагы ошол эгер бала жанагындай өспүрүм мезгилге жеткен болсо, анда уже жанагындай сууга сүзүү процедурасы кошулат. Ал дагы ошол инструктордун көзөмөлүндө, ошонун көзөмөлүндө гана кыла турган көнүгүүлөр менен сууда сүзүү процедуралары кошулат. Эми жана айтып кеттик, ошол көбүнчө бул оору, сколиоз оорусу эркек балдарга караганда кыздарда көп кездешет. Бунун себебин айта кете турган болсок, эркек балдар эми көбүнчө спорт менен машыгат, ар кандай оор жумуштарды иш кылышат, жана өзүнө жараша жумуштарды кылат. Ал эми кыздарда көпчүлүгү ошол алардын аз кыймылдуулугуна жана спорт менен машыкпагандыгы үчүн, же болбосо жанагындай сумкаларды, мисалы үчүн кыз балдар көбүнчө сумканы ушул бир жагынан көтөрүп жүрөт. Ошондуктан ошолдон көп келип чыгат сколиоз оорусу ушул өсүп аткан маалда, өспүрүм мезгилинде. Ошол маалда да көп келип чыгат. Ошондуктан мен ата энелерге айтып кетмекмин, ушул учурдан пайдаланып, ушул балдарга, мектеп окуучуларына мектепке баратканда ушул жанагындай рюкзактарды, эки жагынан астына турган сумкаларды сунуштайт элем, ошондой сумкаларды көтөргөнгө. Андан кийин дагы ошол парталарда отурганда ошол өзүнө ылайыктуу парталарда отурса, кээ бир мектептерде жанагындай кичинекей парталарга чоң балдарды, кыздарды отургузбаган учурлар болот. Ошолорду дагы ошол мектеп жетекчиликтери ошону көзөмөлгө алып койсо, ошол дагы туура партада туура отуруу. Рахмат. Бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен. Кабыл алып, түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Мен кызымын 2 жашар, 1 жан башы кичине. Сурооңуз кайталап коюңуз. Ошону кантип эмгакса болот дейм. Доктурга алып барып, дарылар атабыз. Кандай? Суроо түшүнүктүү болду? Жан башы 2 жашар, 1 жан башы өспөй калганда, кеч байкап калдык. Кечирип байкадык. Түшүнүктүү. Рахмат. 1 жан башына өспөй калуусу. Бул ошол төрөт учурунда врожденный дисплазия. Ошол жан баш сөөгүнүн башы, көзү жакшы өспөй калганда. Ошундай жанагындай буту кыскарып, жанакы омуртканын, жан баш сөөктөрүнүн кыйшаюусуна алып келет. Ошон үчүн эгерде ата энеси билип калган болсо, же ортопедтердин көзөмөлүнөн өткөн болсо, өзүнө жараша керектүү маалыматтарды алып, дарылоосу дагы эртелетиш керек да, муну үчүн. Жакшы, дарылоо ыкмасы боюнча сиз улантсаңыз негизинен. Дарылоо ыкмасы бул жакта дарыгер айтты. Сөзсүз түрдө бул атайын көнүгүүлөрдү жасаш керек деп айтты да, кыймылда болуш керек деди. Өзүнүн мисалы атайын ушул сколиоз же болбосо сөөк ооруларына арналган атайын көнүгүүлөр деле бар да. Ошолорду айтып өтсөңүз балким. Бул жерде дарылоонун эң чоң ошол эле сколиозду, омуртка кыйшаюусуну дарылоосуну
классический сколиоз деп айтсақ, кадимкидей эле сколиозду айтсақ, эки бөлүккө гана бөлүп алуу зарыл. Дарылоосу. Бул консервативдик жана оперативдик түрдө. Ошол операция жолу менен гана дарыланат. Бул кайсыл учурда операция, кайсыл учурда консервативдик түрдө дарылоо керек. Консервативдик түрдө дегени бул көптөгөн методдорду колдонуу. Эң негизгиси омуртка кыйшаюусунда булчуң тарамыш системасы. Ошол моюндан баштап тапандын учуна чейинки бири-бирине поезд сыяктуу байланышып турган булчуң тарамыштардын жанакы өзүнчө көзөмөл, миофасциальное обследование деп коет. Ошонун негизинде дарылоо процесси жүрө баштайт. Дарылоо процесси консервативдик түрдө эң негизги омуртканын дарылоосу бул көнүгүү болуп эсептелинет. Атайын омуртка үчүн бир гана омуртка эмес, ошол колу буттун, ошол эле жамбаш сөөктөрүнүн, тизе, муун бардыгына тең атайын көнүгүүлөр иштелип чыккан. Ошол эле жанакы үй шартында дарыласа болобу, башка болобу жок. Буну атайын өзүнчө бир мындай борборлордо дарылоо зарыл. Себеп дегенде үй шартындагы көнүгүүлөр жетишсиздик болуп эсептелет. Эң негизгиси көнүгүүлөр атайын аппараттар менен, атайын жанагындай шаймандар менен жасалат. Колуна 30, 20, 40 килограммдык жүктөр асылат. Ошол эле омуртканы тартуу боюнча. Андан сырткары ошого кошумча болуп, негизги дарылоого, ушул көнүгүүлөргө кошумча болуп, массаж, физлечениялар кошулуп кетет. Анан кийин жаш баланы өсүп келаткан жумшак омурткасына ургулап, чапкылап, жанагында ар түрдүү үндөрдү чыгарып, кырсылдатып, андай омурткага түздөн-түз залакасы көп болот. Андай даражасына карап, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү даражасы болгон болсо, биринчи жана экинчи, үчүнчү даражага чейин консервативдик. Эч кандай операция жолусуз эле дарыласа болот. Азыр айтып кеткен жолдор менен. Анан эң негизгиден ата-энелерди жанакы сиз айткандай эле кечигип келгенин себеби азыркы интернет булактарында интернет маркетинг өтө мындай өнүгүп кеткен учур. Ошол эле омуртка ийреүүсүндө кадимкидей эле аптекаларда сатылуучу моундай атайын моундай корсеттерди эч кандай адистин кеңеши жок эле ушундай корсеттерди моундай омуртканы түздөйт экен деп моундай корсеттерди назначение кылып, анан көп убакытта ушул корсетти кийип убакытты өткөрүп, жанагы даражасы дагы көбөйүп, ушундай бир кечиктирүүлөр болуп атат. Анан дагы мен айта кетсем, омуртка жанакы дарылоо процессинде, сколиоз дарылоо процессинде өзүнчө атайын бут кийимдер, атайын ортездер, атайын корсеттер жасалат. Ал биринчиден ар бир баланын боюна, салмагына, ийреүүсүнө, даражасына, башка жамбаш сөөктөрүнүн жанакы изилдөөсүнүн негизинде атайын ар бир баланын өзүнө мынандай өзүнчө бир корсеттер жасалат. Каттуу пластик. Каттуу пластик. Буну өзүнчө адистин көзөмөлүндө атайын жанакы расписанияларынын негизинде канча саат кийилет, канча кантип кийилет дегендей мындай жанакы каттуу бир шарттын негизинде дарылоо процесси жүрөт. Анан кийин ата-энелер көп учурда үй шартында бир-эки интернет булактарынан карап, көнүгүүлөрдү жасап, мен мына дарыланып атам деп убакыт өткөрүп, жана бала өсүп турган. Эң негизгисинен жана айтып кеттим эле, кыздар 9 жашынан, балдар 12 жашынан бою тез өскөндө негизинен бир айдагы ушул омуртканын даражасына өсүп кетишине шарт түзүлүп калат. Ошон үчүн атайын адистердин көзөмөлүндө туура дарыланууну мындай шарт деп эсептейм да. Демек бул кездемеден жасалган корсеттер эч кандай пайдасын бербейт экен да? Же пайдасын береби кайсы? Пайдасынан да зыяны көп. Убакыттан жеңилип атабыз биринчиден. И жанакы кыйшайып турган омуртканын айланасындагы булчуңдарды каттуу байлап койгондо, алар иштөө функциясы бузулат.
омуртканын түздөн түз биринчиден жанагы азык зат келүүсүн начарлайт. Омуртканын айланасындагы булчуң тарамыштардын иштөөсүн начарлайт. Ошонун негизинде буну чечкенден кийин ата-энеси көпчүлүк учурда бизге кайрылган учурда айтат. Мен корсетти көп учурда моундай кездемеден жасалган корсетти тагындым, аптекадан алдым, мен интернеттен көрдүм деп. Андан кийин буну чечкенден кийин даражасы көбөйүп кетиптир. Эмнеден болду дегендин дагы себеби ушул. Соц тармактарды карай турган болсок, чындыгында мындай жарнамалаганда омурткасы оорубаган киши деле барып алып таккызы келип кетет да, ал нерсеничи. Ошол себептен дагы бул нерсеге мындай азгырылып жүргөндөр көп десем болот да. Жогоруда айттыңыз да, сиз сколиозду биз кандайдыр бир көнүгүүлөр, тартуу жолу менен аны акырындап түздөйбүз дедиңиздер да. Бирок, мисалы, омуртканы тартуу жолу менен түздөй турган болсоңуз, мисалы, анын жанындагы булчуңдар алсыз боло турган болсо, ал кайрылуу омуртка ошол эле ордуна келип калбайбы деген да суроо жаралат да. Ошол көнүгүүнүн эмне кандай пайдасы бар? Жана айтып кеткендей эле, моюндан баштап, буттун учуна чейинки булчуң тарамыштар бири-бирине байланышы бар. Омуртка ирээсүндө жанакы жаш балдардын көпчүлүк учурда бир жакка кыйшайып отуруусунун негизинде алып карасак, бир жагы көп жүктөлгөн булчуң күчкө кире баштайт, а бир жагы иштебеген булчуң ал алсыз боло баштайт, ал чоюла баштайт. Ошонун негизинде көнүгүүлөр дагы ар бир балага өзүнчө массалык түрдө эч качан көнүгүү жасалбайт. Ар бир баланын кандай даражадагы кайсы жакка кыйшайган, кайсы булчуңдары кыскарып кеткен, кайсы булчуңдары чоюлуп кеткен, ошонун негизинде жанакы күчтүү булчуңду чоёбуз, жана ал жок назик булчуңдарды күчкө келтирүүнүн негизинде асимметриялык көнүгүүлөр жасала баштайт. Ошонун негизинде жанагы анан кийин көп учурда да мен адис катары айтып кетсем, сууда сүзүү жардам береби, футбол ойносо жардам береби. Бул эми да жанакы баланын кыймылдоосуна жоктон көрө жогору деп айтсак, ошол кечке телефон менен кармап отуруп, же телевизор кармап отургандан көрө эч болбосо ошол булчуңдардын иштөөсүнө шарт түзүп берет. Бирок дарыланууга булар эч кандай мындайча айтканда жардам бере албайт. Мындай түшүндүргөндө, дени сак балдар үчүн жогорудагы спорттун түрлөрү бул жакшы. Албетте. Эгерде сколиоз менен ооруй турган болсо, ал толук түрдө бул нерселер сакайтпайт деген айткыңыз келдиби? Анан айтсаңыздар, негизинен мына бизге келген суроолордун көпчүлүгү мындай экен да. Ушул бул мисалы өнөкөт илдетте элimiz көп убакытка чейин дарылоону талап кылгандыктан көпчүлүгү бир эле дарыны ичсек жакшы болобу, же болбосо бир эле корсетти алып тагып койсок ордуна келип калса деген ушундай суроолор көп беришиптир да. Негизинен мүмкүнбү? Анан бүгүнкү күндө ошо эл арасында ошол балдарымдын кальций төмөндөп кетти, витамин төмөндөп кетти деп өз алдынча витамин берген апалар да көп экен да. Ушуну да кошуп жатып кетсеңиз. Бул маселе боюнча эгер бул дарылануусу ушул адамдын ошол сколиоз менен эгер ооруй турган адам, ооруп аткан адамдын жанагы адамдардыкы канча 18-20-22 жашка чейин бой өсөт, сөөктөрү бой өсөт. Ошол маалда чейин дарыланып келиш керек. Ошол маалга чейин дарыланбай кээ бир ата-энелер бар, ушул мен баламды дарылап атам, ушул корсет тактым, физлечение алдык, тиги бул деп жанагы кылышат. Бир-эки жолу ушинтип лечение алып коюшуп, андан кийин токтотуп коюшат да. Андан кийин токтотуп койгон мезгилден кийин кайра эле ошол эч кандай натыйжа жок болгондуктан кайра эле бизге келишет. Келишип ушундай биз 3-4 жолу лечение алдык, Воронцовкко бардык, ояка тиги жака бардык, бу жака бардык, частныйларга бардык деп келишет. Бир-эки жолу алдыдан токтобойт да. Бул ошол рост токтогонго чейин, бой өсүү токтогонго чейин ошол лечение дарылануусун улантып туруш керек. Такай ошол дарыгердин көзөмөлүндө ошол дарылануусун улантып келиш керек. Анан эми жанагы витаминдер боюнча эми чындыгында бул оору ошол жаш балдарга витаминдин, кальцийлердин жетишсиздигинен да бул оору келип чыгат. Ошон үчүн азыр ушул интернет булактарынан деле ошол дары-дармектерди, витаминдерди көрүп алып, өз алдынча ичирген да ата-энелер жок эмес. Ал тескерисинен ал мындай дарылар ушу жаш балага терс зыян тийгизип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн дарыгердин гана кеңеши менен жазылган дары-дармектерди ичирип сунуштайт элем мен. Бактыбек мырза, эфир соңуна чыгып баратат. Сиздин ата-энелерге айта турган кеңешиңиз кандай? Ата-энелерге айта турган
кеңешим адистерге кайрылса. Интернет булактарында ар түрдүү дарыларды, корсеттерди көрүп алып, убакыттан уткурулган учурлар болуп атат. Ошол эле омуртканын ийрөөсүнүн даражасын дагы көп өткөрүп жатат да. Эң акыркы этаптарында операциялык жол менен гана чечкенге туура келип атат. Бул операциялык жол эң акыркы этабында жасалат дагы бала майып болгонго алып келет. Ошон үчүн бул сколиоз оорусу айыкпас оору дегенден алыс болуу керек. Буну толук кандуу айыктырса болот, бир гана көп убакытка талап кылат. Максималдуу канча убакытта? Максималдуу ошол баланын бою өсүп токтогонго чейин, сөөктөрү катып калганга чейин дайыма адистердин көзөмөлүндө туруп. Ошол эле жанагы жаңы эгилген көчөттү дагы ошол мөмөсүнө жеткенге чейин карап тургандай эле, жаш балдарды дагы боюна жеткенге чейин атайын адистерде омурткасын, буттарын түз өсүшүнө мындай көзөмөлдө туруш керек. Биз азыр бүгүнкү көрсөтүүдө балдардын сколиоз оорусу жөнүндө эле сүйлөштүк. Негизинен жогоруда бизге суроо бергендей, чоңдор арасында дагы бул оору бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселе десем болот да. Бул көптөгөн себептер бар. Сиздерге рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы кеңештерди айтып бердиңиздер, өзүңүздөрдүн суроолоруна жооп бердиңиздер. Ийгиликтер болсун, оору сыркоодон алыс болуңуздар. Ушун менен Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.